14 февраль китеп белекке берүү күнү. Китеп адамзаттын эң чоң байлыктарынын бири. Ал билимдин, маданияттын жана өнүгүүнүн булагы болуп эсептелет. Китеп белекке берүү адамга камкордук көрүүнүн, урматтоонун жана руханий жактан колдоонун бир белгиси. Ошондуктан 14 февралды китеп белекке берүү күнү катары белгилөө билимди баалаган жана китеп сүйүүчүлөр үчүн эң маанилүү демилге болуп саналат. Китептин адам жашоосундагы орду. Китептер дүйнө таанымыбызды кеңейтип, ой жүгүртүүбүздү тереңдетет. Алар бизге жаңы идеяларды, тажрыйбаларды жана билимдерди сунуштайт. 14 февралды китеп белекке берүү күнү катары белгилөө билимге жана маданиятка болгон урмат-сыйдын көрсөткүчү. Китептер адамдарды бириктирип, алардын интеллектуалдык жана руханий өсүшүнө өбөлгө түзөт. Бир китеп, бир дүйнө. Келгиле бирге билим таратып, келечек муунга керемет белек кылалы.